Бул Аюми. Ал балдарга жапон жана англис тилин үйрөтүү үчүн 1,5 жыл мурда Жапониядан Нарынга келген. Мында ал сабак өтүүдөн тышкары комуз черткенди үйрөнүп жатат. Аюми Нарындагы музыкалык мектепке барып жатканына 1 жылдан ашты. 전기를 마시고도 이렇게 살아서 그 옹배시 작시크루군 그 에키 작시크루 그말 엔빈지 손크루 되게 그 아야바이 작시크루 하나 에키인지 이렇게 살아 되게 그 다그 작시크루 이렇게 살아 되게 루스란 주마바이 되게 나름 그 기시님 그스 하나 멘다가 나름 듣고는 어셔는 그딴 작시크루 Аюми комуздан тышкары кыргыз тилинде үйрөнүп жатат. Алгач ал курстарга барса, азыр ага YouTube жана мобилдик колдонмолор жардам берүүдө. Бирок ал эң башкысы жергиликтүүлөр менен көбүрөөк сүйлөшүү керек экенин белгилейт. Мен жакшы көргөн сөзү жашы ошондой деги сөзү жакшы көрөм. Анан жаман көргөз дили сөзү азыр 5 минут деген сөзү кичине жаман көрөм. Кыргыздары дайыма азыр 5 минут деп айтышат, бирок кыргыздар айткан 5 минут такку 5 минут эмес. Мен 15 минут 30 минут күтүш керек. Бул болсо Токиодон келген Такехиро. Ал да кыргыз маданиятын тил жана комуз аркылуу таанып билүүдө. Токиодо биологияны окуган Такехиро азыр Бишкекте ЖИКА уюмунун кеңсесинде иштейт. Ал 2 жылдан бери 2 устатынан комуз сабактарын алып келет. Sonkur деген 그 бар. Бир Sonkur'un aybaisanın yaratılışının 그다. 그 ıkkanda, oynagondo Sonkur'un aybaisanın koz yaratılış doğru 그 attar. Anamınday sonun yaratılış keren 그런 전쯤 막 아야바이 자gat. 아나 мен бир çok kere besleyen. Такехиро ошондой эле скрипка жана гитарада ойнойт. Ал гитарага караганда комузду үйрөнүү кыйла оор болгонун айтат. Бирок буга карабастан ал 30га жакын күбүн өздөштүрүп, бүгүнкү күндө жаңыларын үйрөнүүнү улантууда. Аюми менен Такехиро жакында Жапонияга кайтышат. Кыргызстанда жүргөн мезгилде алар жергиликтүү тамак ашты, жаратылышты жана албетте комуз күүлөрүн жактырып калууга жетишти. Алардын айтымында комуздун үнү жана жергиликтүү элдин меймандостугу жөнүндөгү жылуу эскерүүлөр жүрөктөрүндө түбөлүк сакталып калат.